Кыргызстанда 2022 жылдын ноябрынан тарта 11-14 жаштар арасындагы кыздарды адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө башталган. Бирок эмдөөдөн өткөндөрдүн саны өлкө боюнча аз болууда. Мындай көрүнүштүн бирден бир себеби вакцина тууралуу түрдүү мифтердин жайылып жатышы. Калк арасында адамдын папиллома вирусуна каршы вакцина тукумсуздукка алып келет деген кептер бар. Чындап эле ушундайбы? Алдыдагы мүнөттө билесиз. Алгач адамдын папиллома вирусу деген эмне экенин билип алалы. Адамдын папиллома вирусу жыныстык катнаш аркылуу жугуп, аялдардын жатын моюнчасын рагына алып келет. Убагында дарылабаса же алдын алуучу процедураларды аткарбаса, бул дарт өлүмгө алып келиши мүмкүн. Кыргызстанда жыл сайын 400дөн ашык аялдан жатын моюнчасынын рагы аныкталат. Бул оорудан каза тапкандар дагы аз эмес. Республикалык иммунопрофилактика борбору билдиргендей, жыл сайын жатын моюнчасынын рагынан 300гө жакын аял каза табат. Онкологиялык ооруга чалдыккан аялдардын арасында жатын моюнчасынын рагы менен жабыркагандар экинчи орунда турат. Саламаттык сактоо министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө 89%га чейин жатын моюнчасынын рагын алдын алганга жардам берет. Ал эми адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө үчүн эң натыйжалуу курак болуп 9 жаштан 14 жашка чейинки мезгил эсептелет. Бул куракта эмделген 100 кыздын 99-у жатын моюнчасынын рагына эч качан чалдыкпайт. Демек, өспүрүм кыздарды пландуу эмдөөдөн өткөрүү аркылуу келечекте жыл сайын жатын моюнчасынын рагы алып келүүчү 300гө жакын өлүмдү алдын алууга болот. Ал эми адамдын папиллома вирусуна каршы вакцина тукумсуздукка алып келери тууралуу маалымат жалган. Бул эл арасында ушундай сөздөр жүрүп өткөндө бул негизи туура эмес корутундуу деп эсептейм. Анткени деген бул наоборот ушул жатын оорусунун рагынан сактай турган бул вакцина болуп эсептейм. Негизи эле вакциналар кандайча болуп дайындалынат, өзү эле жанагындай изилдөө жүргүзүлөт да. Бул эмнесин изилдейт дейлик, безопасность жана коопсуздугун, побочный проявление деп атабыз, жагымсыз көрүнүштөрдү, анан кийин качество вакцин, анан эффективдүүлүгүн. Ошондой изилдөөлөрдү жүргүзүлүп туруп, анан кийин бизге алып келинген вакцина бул.